Биз түз эфирде New TV Show программасын улантабыз. Бардыңыздарга белгилүү болгондой, программабыздын башкы демекчиси Save бизнес компаниясына чоң рахмат. Дал ушул компаниядан бизде мыкты белектерибиз бар. Ал эми программабызды улантабыз. Буга чейин бардыңыздарга тааныштыргандай эле бизде конокто Максат Давранов. Максат мырза, 1 жылдан бери көрүшө элекпиз. 1 жылдай болду. Толук 1 жылдай болду. Ушул жылдын аралыгында кандай өзгөрүүлөр болду? Чыгармачылыктан алсап кеттиңиз. Көпчүлүк учурда бизнес тармагына кеттиңиз. Андан тышкарыда кандай жаңылыктарыңыз бар? Албетте кайрадан эфирден көрүшүп атабыз. Кудайга чексиз шүгүр. Ден соолугубуз чың дегенде көрүүчүлөрүбүз менен Кыргызстаныбыз өнүгүү, тынччылык болуп турган учурда жолугуп аткан үчүн чынында чексиз шүгүр келтиришибиз керек. 1 жыл ичинде албетте чыгармачылыктан биротоло алыстаган жокмун. Бир аз убакытка ноябрь айынан бери эфирге чыкпай калдым. Өзүмдүн жеке иштериме байланыштуу убактылуу эфирден чыкпаганга туура келип турду. Ал эми ошол өзүңүз жогоруда айткандай эле ушул Save бизнес компаниясы менен чогуу иштеп, жакшы ийгиликтерди жаратып дегендей көп адамдарга жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүп бергенге колубуздан келишинче аракет кылып турган учурубуз. Бирок элдин жакшылыгы, чоң иш-чараларда алып баруучулук кылып, эл менен аралашып, элдин колдоосуна ээ болуп, эл көкөлөтсө асманга чыгып кетип, ушинтип сүйүнүп жүрөбүз. Мыкты. Андан тышкары, учурда эми Бишкекке келдиңиз. Бул жакта жумуштар менен келдиңиз, Кайрадан качан эми Ош жергесине? Ошко эл эртең кетем. Эртең кетем. Негизи бүгүн кетишим керек болчу. Жогоруда Арсен айтмакчы, ушул New TV телеканалынын көрүүчүлөрү үчүн сиздердин ушул көрүүчүлөргө болгон сый урматыңыздарды мен да сыйлап, бүгүн сиздер менен маек куруп отурам. Мыкты. Эми бардыңыздарга буга чейин бизге ар бир келген конок, балким өздөрүнөн бир элдерге суроо берип калышат, же өздөрү тууралуу бир суроо беришет. Биз дал ушул эгерде туура тапкандар бар болсо, телегөрүүчүлөргө 2000 сомго сертификат ыйгарабыз. Бул албетте сиздин атыңыздан кылып беребиз. Save бизнес компаниясынан 2000 сомго сертификат беребиз. Ошондон азыр жакшы мүмкүнчүлүк бар. Балким суроо бересизби же кандай кылып эметсек болот? Балким эфирге чыгып ырдап беришсемби? Максат. Албетте жакшы мүмкүнчүлүк, урматтуу жалпы көрөрмандар. Кандай кылалы? Көрүүчүлөрүбүз жаз, Кудай буйрса, алдыда 8 март жалпы айымдардын майрамы. Бүгүн ак калпак күнү дегендей, ошо ак калпак күнүнө карата бир 4 сап ыр окуп берсин. Өздөрү жазабы айтор ак калпак күнүнө тиешелүү 4 сап ыр окуп берсеңиздер, дал ушул 2000 сомдук сертификатка ээ болосуздар. Буйрук. Мырза, 2019 сиз үчүн аябай мындай бир хайп жылдардын бири болду. Бир четтен алып караганда, чыгармачылыкта дагы, ошол эле социалдык тармакта дагы. Буйрса эми жаз келе жатат, сүйгүн да башталат дегендей. Кандай пландар болот ушул жаатында? Кандай жеке жашоодо? Жеке жашоодо. Арсен дайыма ушундай адамды кармап, көрүүчүлөрдүн ичиндеги жан дүйнөсүнө болуп аткан бир суроолорду берип калганга аракет кылабыз. 2019-жылы хайп жыл болду деп атпайсызбы? Эми 2019-жылы атайын деле хайп жараталы деген бир ой деле болгон жок. Болгону жеке жашоого байланыштуу ар кандай суроолор, ар кандай сөздөр болот да. Анын көпчүлүгүнө ошол учурда жооп берүүгө аракет кылып аттык. Эми ар бир кишинин эле жалгыз жүргөнү туура эмес деп ойлойм. Мен ошо 2020-жылга мен негизи 2019-жылды иштерман жылы деп жарыялагам өзүмө. Менде сүйүү, башка нерсе болбош керек, мен только иштешим керек, ийгиликке жетишим керек деп ошол нерселердин көпчүлүгүнө жеттим, Кудайга шүгүр. 2020-жылды мен сиз айтмакчы ушул сүйүү жылы деп турмуш куруу жылы, үйлөнүү жылы деп мындай бир жеке жашоого көбүрөөк көңүл бөлөлү деп турабыз. Кудай буйрса ал күндөр деле алыс эмес деп ойлойм. Кудай буйрса New TV-ны жана Арсенди тойго чакырабыз ошко. Анда айтар суроом мындай болду. Жакындан тааныган адамдар, мисалы сизди биз эми эфирден, Инстаграмдан көргөндө, шоу чөйрөсүн көргөндө ойлойбуз, эми Максат мырза жашоодо шоудо эле жүрөт депчи. Шоу бизнесте жүргөндө эле балким алып баруучу катардай көп сүйлөйт деген деп ойлош мүмкүн да Инстаграм көргөндөр. Бирок жакындан тааныгандар аябай бир оор басыктуу, көп сүйлөбөгөн, көп нерсе көңүл урбаган, жай баракат жүргөн инсан катары да. Көп айтышабы бул боюнча? Албетте, негизи көпчүлүк учурда мен өзүм да байкап калам. Мен аябай ой басып берет. Өзүм ошо аябай таң калам. Көңүлүм жакшы болсо деле, эч кандай бир көйгөйүм жок болсо деле, ошол учурда бир нерсени ойлоп аткан учурум болот. Көпчүлүк учурда жанымда жүргөн досторум мени чочутуп, же болбосо, эмне болду, эмнени ойлонуп атасың, кандай көйгөйүң бар деп калган учурда гана сезип байкап калам. Аны көпчүлүк учурда өзүңүз жогоруда айткандай,
өзүмдү токтолуп жүрүүгө аракет кылам. Ар кандай болуп калат, кээде ситуацияга байланыштуу болуп калат, кээде досторум арасында болуп калганда мени токтото албай калган учурлар болот. Бирок көпчүлүк учурда ушундай айтышат, кээде чочутушуп, көбүнчө ушул Нурлан Насип деген досум мени адат кылып алган. Ошо ойлонуп турган учуруман пайдаланып, көпчүлүк учурда чочутуп, коркуткан учурлары көп. Негизи көп эле айтат ооба.